Kırgız jergesi, Kırgız dünyösü, çınında ele керемет, ajайып жаратылышы менен арбап, меймандостугу менен өзүнө тартып, таланты менен таң калтырып, улуттук оюндары, каада салты, кол өнөрчүлүгү менен дүйнө элин кызыктырган өлкө. Кыргызстандын жаратылышына кызыгып, чет өлкөлөрдөн туристтердин келип жатышы мыкты көрүнүш. Бирок аны менен гана чектелбей, ага көрк берип, түскө боеп, шаңдантып, жандантышыбыз зарыл. Биздин улуттугубузду даңазалаган маданият, тарых, үрп-адат, ата-баба мурастарын аздектөө учурдун талабы. Ааламдашкан доордун агымында урпактарыбызга улуттук уңгуну таанытып, аманат кылып калтыруу милдет. Баркынан аркын бийик туткан эл, салт санасын аздектеген эл, салты бар ел, наркы бар ел, эч качан ээн баш болуп көрүнгөнүн тилине келип улутка кыянаттык кылбайт. Элди эл кылып бириктирген уюткан аладын салты, аны даңазалап кылым каратып айтып келе жаткан аталардын оозунан чыккан нарк. Быйыл жай мезгилинде аймактарда өзгөчө кооз жайлоолордо маданий иш-чаралар көп өткөрүлдү. Ички жана чет өлкөлүк туристтерди тартуу максатындагы мыкты демилгелер. I'm from Belgium, so it's a long travel coming here, but then seeing everything here, the nature, the people, the cultural traditions, the music, the food, it's worth the effort of coming here. Кыргыз маданиятын, улуттук каада салтын, үрп-адаттарын, улуттук оюндарын даңазалаган атайын иш-чара өтүп жатат. Бул иш-чара албетте туризмди өнүктүрүүгө, улуттук баалуулуктарыбызды жайылтууга түрткү болот. دولة قرقيزية تعتبر من الدول البكر الجميلة وذات الطبيعة الخلابة. Tabiat aябай сонун экен, мага аябай жакты дейт. Мен биринчи жолу келишим Кыргызстанга. Анан Кыргызстандан мага 3 нерсе аябай жакты дейт. Бул биринчиси табиаты, экинчиси эли, туристтерди тосуу кызматы аябай жакшы экен дейт. Мага аябай жакты. Жылдан жылга ушул өсүгө берсин, жана туристтердин жылдан жылга саны көбөйсүн. Бул табиаты чындыгын айтканда Европага аябай окшош экен дейт. Биз аябай устуктандык, анан келечекте ошо ийгиликтерди каалайбыз. Wonderful country, the weather, the culture and the tradition. So I'll visit it again with my family next time. I love it, this area. The weather, the people, they are friendly. So I recommend everybody to come here. Тарыхыбыз кылымдардан кылымдарды карытып улана берет. Дүйнө жүзүндө кыргыз эли жашап турганда, тилибиз, дилибиздин эч качан өчпөй тургандыгын далилдөө үчүн укмуштуу өнөрлөрүбүздү улантуу керек. Итагытып куш салуу, бүркүт таптоо, кыргыздын төл өнөрү. Бул сейрек кездешүүчү ата-баба мурасы.
Манастан калган иш болуп, ушул жумуштарды аткарып, күнү коомчулукка алынып, керек болсо, жана туристтик продукция катары да өзүнүн кызматын кыла баштады. Кол өнөрчүлүгүбүз өзүнчө бир укмуштуудай дүйнө. Жүндөн, жыгачтан жасалган нукура буюмдарды көрүп туруп таң каласың. Дагы да кийинки урпактарга калтыра турган нерсе болуп атат да. Бул нерсе өтө сонун. Кудай куткузса биз ушул урпактарга ушул кол өнөр боюнча калтырып кеткенге де биз өзүбүз ниет кылат элек. Ал эми улуттук кийимдерибизчи? Кызылдан күрмө кийген, кыркалай түймө таккан, кемеңгер чачпак, кең соору кыз келиндердин сулуулугун даңазалап турат. Кыргыз болуп туулган, чагылгандай чартылдашат душманга, чейулун кыргыз, кыргыз деп турган. Улуттук тамак ашыбыз, унутулуп бараткан даамдар, сүт жана эт азыктары, мунун баары улуттун саламаттыгы. Кымыздын кыш жана быш деп коет да. Ошондо гана даамына келет. Жана Coca-Cola, Fanta'га караганда 100 эсе пайдалуу кыргыздар үчүн. Аны жана суусунду кандырганга аларга караганда эффективдүү десек да болот да. Көз жоосун алган керемет жерибизге айкалышкан жаратылышына кыргыздын көчмөн турмушу жарашып, өзгөчө көрүп берет. Бул иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан коноктор жана жергиликтүү тургундар, ошондой эле туристтер келишкен. Тоо боорундагы жайкалган көк шиберге кыдырата кыргыз боз үйлөрү тигилген. Кырдагы орунда өнөрлөрүн көргөзүп жатышкан таланттар. Түбүмдү айтып олтурсам абаке, түптүү кыргыз элденбиз. Түгөл Алтай Алатоо түбүнөн жердеп келгенбиз. Түмөн калктуу дүйнөдө түркүн чең кагышта бир жеңилип, бирде жеңгенбиз. Учурда иш-чаралар дээрлик эл аралык деңгээлде өткөрүлүп калды. Анткени кошуна бир туулган мамлекеттер жана биз буга абдан кызыктарбыз. Казакстан делегациясы казак элинен кыргыз элин кыргыз көчү деген фестивалга келип отурбуз. Жалпы биз үлкен иш-чарага дайындык менен келип отурбуз. Өтө керемет башталып жатыр. Фестивалдардын өтүшү айыл туризмин өнүктүрүүгө жана ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоого чоң өбөлгө болот. Жайкысын көгүлтүр ысык көлүбүз мелмилдеп, адамзатты өзүнө тартат. Дүйнөдөгү 25 ири көлдүн катарында жана эң терең көлдөрдүн тизмесинде 7-чи орунда турган кыргыз бермети ысык көл. Мындан тышкарыда ал эс тандырган укмуштуу жерлерге бай табиятка ээ. Жергиликтүү калк үчүн жайды ысык көлсүз элестетүү мүмкүн эмес. Өзүңүздөр көргөндөй, кыргыз бермети болгон касиеттүү ысык көл быйыл 2024-жыл туризм жана жайкы сезонунда жашап жатат. Быйыл бул жакка туристтер көп келгендиги тууралуу ушул жердеги тейлөөчүлөр айтышында. Ал эми жергиликтүү калк меймандостугун көрсөтүшүүдө. Аба ырайына жараша көл көгүлтүр түстөн көп түскө чейин өзгөрүп турат. Көлдүн дарлык касиети бар. Андагы курортторго ден соолукту чыңдоо үчүн да келишет. Мына эртең менен 6-да келебиз, 8-те тамак ичип алып Кошакка кетебиз, же Рухордого кетебиз, же Семеновский, Григорьевский кетебиз. Баарыбыз бир жүрөбүз, ушундай туризм уштай привлекательный мындай болуп атат да. Ысык көл жыл сайын өзү тартат элди. Анан кийин условия түзүлсө жанагындай баарыбыз кубанычта болобуз. Быйыл чет жана кошуна өлкөлөрдөн, анын ичинде Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген туристтер арбын болду. Алар атайын Кыргызстанды тандап келгендиктерин билдиришүүдө. Мы здесь первый раз только приехали, очень все нравится, люди приветливые, добрые, отзывчивые. Выбрали Среднюю Азию, сейчас многие покоряют, мы решили посмотреть, что тут, как тут вообще, что тут, как происходит. Ну и выбрали это направление, нам все очень нравится, все максимально круто, спасибо вам. Обслуживание приятное, сервис тоже, приехали, заселились, никаких вообще проблем. И, наверное, приедем, я думаю, еще раз обязательно. Judayam xursandmiz. Biz kelganimizda havo issiq. Ertadan kechgacha dengizda cho'milamiz, ko'lda cho'milamiz. Yana rejalarimizda toqqa chiqish,
Qirg'iz taomlarini tatib ko'rish, tabiatidan bahramand bo'lish. Bilamiz, Qirg'izistonning tog'lari juda ham go'zal, havosi juda ham toza, sof, yashillik juda ham bu yerda ko'p. Кыргыз жергесине келген меймандар туристтер үчүн жайкы сезондо көлдө жакшы шарттар түзүлгөн. Эң оболу эле сыймыктанып көргөзүлө турган жерлердин бири Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо мемориалдык комплекси. Рух Ордонун жаңыланып жасалган көрүнүшүнө келгендердин баары суктанып, руханий байлыкка толуп кайтып жатышат. Жакшы өзгөрүүлөр көп. Мына Кыргыздын коомузду Кыргыздын биринчи сонун коомузубуз бар. Муну мына жерге сонун кылып коюптур. Жакшына турат. Баары жокту көрктүү кылып, көлдүн эмесине ажарын ачып жакшына болуптур. Анан кийин ана Рух Ордо аман жерден таза кеңейтиптир. Чоң болуп кеңейтип, немелер көп мындай. Жасалмалуулар көп. Улуттук эмелер өтө эле көп экен. Скульптуралар, таштан адамдар баары жокту мынча ошол Кыргыздын жаратылышындагы бардыгы бар экен. Бул маданий борбордо кыргыз тарыхын, адабиятын, маданиятын тааныткан, даңазалаган көрүнүштөр көргөндү суктандырат. Саламатсыздарбы, менин атым Темирлан. Мен Рух Ордо маданий борборунда гид болуп иштейм. Менин кызматым кандай? Мен конокторду дарбазадан тосуп алып, андан ары экскурсия өткөрүп кетем. Коноктор бизде көнчө эмне ким жөнүндө сурайт. Коноктор бизде кыргыз элинин ардактуу адамдары жөнүндө көп сурап калат. Ошондо мен аларга так жана түшүнүктүү кылып баарын айтып бере алам. Келген меймандар да Рух Ордого кирип көрүшмөйүнчө кетишпейт экен. Албетте, сыймыктануучу борбор. Да, интересно, много всяких мемориалов, красиво сделано. Классно, нам понравилось. Нам понравилось, да. Все красиво, все здорово. Единственное, что вот эти вот строения, они вот как-то бы лучше подписать, что это вот такая конфессия, это такая конфессия. Мы заходим и не знаем, кому посвящено это строение. А так все красиво, конечно, все очень здорово, замечательно. Молодцы. Ал эми Бостеридеги базар Казан деп аталган чыгыш базары сымал этно кафе таң калтырат. Эко жай десек да болот. Кыргыздын негизи стили ушундай. Өлө простой, жөнөкөй. Анан колдо бар нерсени просто ошондон жакшы чыгарат да. Вот, анан могул мисалы мактап турулган ала кийиздер мисалы картошка жоолуп турган жерде нарындан чогулуп келген. Настоящий да, бул жана Евроремонт, анан жанагындай VIP деп ушинтишет го. Жөн эле акча коротмой да. Могул мисалы биздин шырдак беркиндей немеге палас караганда, синтетика палас караганда шырдак немерек да. Мындай дем алат, натуральный, адамга пайдалуу ушундай да. Ичиндеги бардык буюмдары табигый нукура материалдардан жасалган. Карасаң көп акча кетирбей эле жөнөкөй гана ырахаттанып отуруучу жайга айландырышкан. Ал жерге туристтер, эс алуучулар кызыгып келип тамактанып кетишет экен. Бұрынғы караван сарай сияқты стилинген, көз алдымызда шайымызды қайнатып самордан, көз алдымызда бауырсағын ыстық пісіріп әкеліп жатыр. Мына ыстық тағамдарды, шашлык, ет, сорпа бәрін істеп әкеледі. Өте жақсы. Етін ауылдар көбейе берсін. Құдай сақардар ағаша мол болсын. Гүл жээгин бойлой көптөгөн санаторий, эс алуу жайлары бар. Алардын ар бирине жергиликтүү калк жана ал аймактагы коноктор эркин кирип чыгууга уруксат берилген.
мурун айланасын курчап киши киргизишчү эмес. Ал эми эс алуучу жайлардын ичинде тамактануучу орундар түрдүү улуттардын ашканасынан тамактарды сунушташат. Бирок биз улуттук сыйлуу тамагыбыз болгон 5 бармагыбыздын атына коюлган кафеге башпактык. Бул жерде жергиликтүү өнүмдөрдү пайдаланышат экен. Кирип баратканда эле өрүктөрдү текчеге коюп коюшкан. Ал эми негизги тамагы болгон 5 бармагы жылкы чучугу, казы карта кошулуп берилет. Бул кафенин ээси кайрылган туристтер эс алуучуларга мүмкүн болушунча тейлөөнү мыкты көрсөткөнгө аракет кылып жаткандыктарын айтты. 5 бармак деп койгонубуздун себеби ошо улуттук тамак ашыбызды жайылтуу максатында. Эки жактан келген чет элдик туристтерге алар улуттук тамак аштар кызыгат экен, ошолорду сурашат экен, кандай тамак аштар бар силерде. Анан 5 бармак биздин кыргыздын эми улуттук тамак ашыбыз болот да. Ошондуктан 5 бармак койдук. Өзүнүн таза шорпу, таза этти биширип, жылкыныкын өзүнчө биширип, койдукун өзүнчө, уйдукун өзүнчө биширип, анан аларга түшүндүрүп айтып, 5 бармактын негизи биз жылкыныкынан жасайбыз да ошо. Кыргызстаныбыздын жараткан бизге ырыологон керемет жерине таазим этип, аны көздүн карегиндей сактап, табият менен таттуу мамиледе болуу парзыбыз. Ал эми улуттук оңгубуз болгон маданиятыбызды, салтыбызды, улуттук өнөрлөрүбүздү аздектеп, кийинки муунга өткөрүп берүү, тарыхыбызды, адабий маданий мурастарыбызды сактоо улуттун урпактарга аманаты. Бул кенчти, баалуу мурасыбызды коргоо, колдоо ыйык милдетибиз. Лара Кудайбергенова, Кыргызстан, атайын Мейкин долбоору үчүн.